кыздар үйдө отурса, тамак жасаса, бул эркектерге удобный да. Ошон үчүн ушундай стереотип коюп коюшкан. Негизи андай эмес, бул туура эмес деп ойлойм. Кыздардын, аялдардын арасында деле көп пилоттор бар, архитекторлор бар, хирургтор деле бар. Алар деле көп, бирок биз алар жөнүндө көп билбейбиз да. Аларды жөнүндө көп билсек, биздин кичинекей кыздар, жаныбызда жүргөн сиңдилерибиз алар да ушул карьераны тандашат да. Ал IT тармагында эмгектенген дүйнөдөгү 5 лезер айымдын бири, программист. Facebook, LinkedIn сыяктуу ири компаниялар менен иштешип, тажрыйба алган. Жаш кыздарга багыт берген жарандык активист. И просто попытайтесь улавливать каждый момент и почему они действительно выиграли первое место. Кыргызстандын гана эмес, дүйнөнүн алдыңкы программисти Айнура Сагын Technovation Coding Caravan аттуу окутуу уюштурган. 2 күндүн ичинде ал мобилдик тиркеме жасоонун жана программалоонун негиздери менен кыздарды тааныштырат. Кыргызстанда IT индустрия жакшы эле өнүккөн. Бирок, мисалы IT индустрияда ошо бул секторда 4000 адамдай иштесе, анын 6% эле кыздар экен. Ошо 6% ичинен 0,7% эле бул разработчица, программист болуп кыздар иштешет да. И бул кыздардын санын көбөйтүш үчүн башка региондордо ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. IT индустрияда кыздар иштесе, вообще инженерный профессиялар тандаса же наукага барса, бул Кыргызстандын өнүгөт эле деп биз ошо караванды кыздар үчүн кылдык элек да. Мындай окутуулар Кыргызстандын ар бир областында өткөрүлүп, өлкө боюнча 1000ге чукул кыз катышты. Алардын курагы 10дон 18 жашка чейин. Бул кыздар 2020 жылы боло турган дүйнөлүк сынакка катыша алышат. Technovation проекти негизи бул Америкада, Сан-Францискодо башталган. Мен оюмча 5-6 жыл мурда. Бул айымдардын IT сферасында аз экендиги бул Кыргызстанда гана көйгөй эмес, бул дүйнө жүзүндө көйгөй. Себеби ошол үчүн ошо АКШ айымдары биринчи бул ушу демилгени баштаган. Биз андан кийинки Tech Women программасынын катышуучулары биз ошо Сан-Францискодон үйрөндүк ушундай программа бар экендигин. Бирок Tech Women бул профессионал айымдар үчүн программа. А Technovation бул уже кичинекей кыздар үчүн программа. Биз канчалык жаш кезинен бул сферага көп маалымат берсек, ошончо жакшы болот деп, биз аркылуу бул региондорго да ушул программа жөнүндө айтып беришкен. Бирок бул Technovation Caravan Technovation жөнүндө бирок региондор үчүн. Мурда Бишкек шаарында эле болчу. Айнура Сагын бул демилгени көтөрүп, проект жазып, бир нече компанияларга проект жазып, бизди ушул команданы топтоп, ушул Technovation Caravan проектин өткөрүп жатат азыр. Программалоо боюнча сабак өткөргөн устаттардын баары айымдар. Айнура Сагындын кесиптеш курбулары. Мындай топ катышуучуларга кошумча дем берүү үчүн уюшулган. Тобузда 12 адам бар. Мисалы, герки кыздар мисалы Караколго барышты, герки кыздар Жалал Абадка барды, герки кыздар бүгүн Ошко келишти. Бардыгы ар бир выходнойдо бара алышпайт, ошон үчүн биз алмаштырып мындай план өзүбүзгө расписание койдук да. Негизи арабызда жалаң кыздар, программисттер, анан бир бала Мирдан бул биздин видео монтаж, видео съемка боюнча тренинг берет. Катышуучулар командада иштөө жана видео аркылуу өзүнүн идеясы менен бөлүшүү жөндөмүндө өнүктүрүшөт. Айзирек программалоону үйрөнүү үчүн 90 километр алыстыкта жайгашкан Кызылкыя шаарынан атайын келген. Сөзсүз мен IT сферасына окуйм деген максатым бар эле, анткени бул тармакка мен 9 класстан бери эле кызыгып, мектептик шаардык олимпиадаларда катышып, биринчи орундарды алып келгем. Ал эми Кыргызстанды болсо, эмне ошол тармакта өнүктүрүп, албетте өз салымымды кошом деп ойлойм. Программист болуу үчүн англис тилин билүү шарт. Кызыгуу болсо, окуунун эрте кечи жок. Ит, мышык кылса болот экен да, аны кыймылтырыш үчүн биз англисче сөздөрдү койдук. Ал ошо сөздөрдү сүйлөп, кыймылдап турган. Бүгүн жаңы программаны үйрөнүп жатабыз. Сибат лицейинин окуучусу Аида программалоо тилин өздөштүрүп атканына 2 жылдай болуп калды. Ал болочоктогу IT адис. Technovation — это, в общем, олимпиада для девочек.
И что Техновейшн бул кыздар үчүн олимпиада. Кыздар өзүн өзү чектебей, стереотиптерге баш ийбей, алдыга койгон максаттарына жетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыздар балдар сыяктуу эле каалаган нерсесин кыла ала тургандыгын көрсөтөт. Девушкам тоже можно делать то же самое, что могут и 7 жылдан бери программист кесибин аркалаган таластык кыз Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетинде компьютердик инженерия факультетин аяктаган. Ал LinkedIn, Facebook сыяктуу ири компаниялар менен кызматташат. Топтал деген IT компания бар, Силиконовая долинада, Кремниевая долина деп айтсак болот. Ошол конкурс өткөрүлгөн дүйнө жүзү боюнча. Алар дүйнө жүзү боюнча 5 айым тандашат, именно STEM-ден, IT-ден. Ким өзү иши боюнча иштеп, программист же разработчик или наукада, мисалы химиядан деле иштесе, анан өздөрүнүн бир кызыктуу долбоорлору бар болсо, аларга стипендия берилет деп айтайлы. Ошол стипендияны Азия боюнча мага беришти. Ошол жарым стипендияны мен ушу Technovation Coding караванды өткөрөйүн деп чечкем. Ошондо биз Technovation Coding караванды пландаштырып баштаганда UN Women организация ООН женщин деп айтсак болот, ООН айымдар жана посольство Америки алар да бизге жакшы жардам беришти да. Айнура Сагын АКШнын Топтал IT компаниясы уюштурган дүйнөлүк сынагынын Азия чөлкөмү боюнча жеңүүчүсү. Ал калыстардын чечими менен дүйнөдөгү IT чөйрөсүндөгү 5 лидер айымдын катарына кирет. Тазар мобилдик тиркемесинин негиздөөчүсү. Мен курбум бар, Аймирим Турсалиева деген. Ошол экөөбүз ушундай Кыргызстанда бизде перерабатывающий завод жок болсо, бирок бир нерсе кылыш керек деп ойлогомуздан, анткени биздин мусорный полигонубуз күндөн күнгө чоңоюп жатат. Ошого мусор дагы көп барбаш үчүн биз ойлогонбуз, өзүбүз үйдөн сортировка кылсак мусорду, кагазды өзүнчө бөлүп, айнекти өзүнчө бөлүп, темирди өзүнчө бөлүп же башка мусорду өзүнчө бөлүп, ошону перерабатывающий точкаларга апарсак, алар бардыгы Казакстанга, Кытайга, Орусияга кетет да. Анан ошого биз ойлодук, ошо мобилдик тиркеме керек деп. Биз башка кыздарды, программист кыздарды чогултуп, башка журналист кыздарыбыз бар болсо, аларды да чогултуп, ошо мобилдик тиркеменен чыгарганбыз. Азыр ал мобилдик тиркемени ачсаңыз, сиз Бишкекте кайсыл мусорды, мисалы, например, темирди кайсы жака апарып берсеңиз болот, же кагазды кайсы жерге сатсаңыз болот, ошо карта боюнча список турат да. Программист келечеги бар жана айлык маянасы жогору болгон кесиптердин бири. Ал квалификациялуу болууну талап кылат. Бул тармак абдан көп компьютердин астында убакыт өткөрүш керек, абдан көп маалыматтарды үйрөнүш керек. Андан кийин жана чет тилин билиш керек. Англис тилин билген эң биринчи шарттардан. Себеби бизде маалымат көбүнчө англис тилинде. Ошол тил боюнча жана ошол өзүнүн жеке убактысын бөлүү боюнча проблемалары бар адамдар үчүн бир аз кыйын болушу мүмкүн. Негизинен балдар үчүн да, аялдар үчүн да бирдей шарт. Бишкекте IT академия бар, программер айымдар деп, алар да абдан көп усилия жасашат, региондорго барышат, программер айымдар деп атайын проект жүргүзүп жатышат Бишкекте да. Биздин компания деле, Меддевс компаниясы, биз атайын кыздар үчүн деп стажировка уюштурабыз. Кыздар, аялдар кайсы ишке кирет, кайсы ишке кирбейт деген бөлбөш керек. Ошо биздин жарандыктар, ошол жашаган биздин өлкөдөн адамдар, аларга шарт түзүү. Неважно, эркек болобу, аял болобу. Мисалы, азыр карап чыксак, көбүнчө эркектер швейный цех ичинен иштеп атышат. Тигичүү. Кадимкидей өтүктөп отуруп, үтүктөп акча таап атат. Уже эметпейт, эми эркекке муну жумуш жарабайт деген болбойт. Аял кишини, мисалы, биз күн карасак, таксисттер отурат. Жашынакай такси болуп иштеп атат. Ошол жакта негизи мындай карап чыксак, биз акырын жылышыбыз бар, өзгөрүштөрүбүз бар. Уже баягы эл эмне дейт, эң коркунуч да биздечи, эл эмне дейт деген акырын уже мындай азайтып атат да. Бул болсо урдабайт, өлтүрбөйт,
жаман жолго чыкпайт, пожалуйста, жаса бер. Шарт бар. Эч ким эметпеш керек. Аялдарды албайм ишке, же эркектерди албайм. Андай болбош керек. Иш бар, жумушубуз бар. Сен өзүң потенциалың бар, желанияң бар, пожалуйста, келип иштегин дегендей, ошондой бир өзүнчө послание менен өлкө эметсе, мындай элдерге кайрылса, шарт ошого түзүп берсе, мен ойлойм биздин экономикалык сонун эле көтөрүлгөнгө аракет кылышат да.